Саламатсыздарбы, сиздер менен Кино Майдан көрсөтүүсү. Ар аптанын бейшемби күнү саат 22-ден кийин сиздер менен Кино Майдан көрсөтүүсүнүн студиясында жолугушуп жаткандыгыбыз үчүн абдан кубанычтабыз. Сиздер менен бирге «Бир дүйнө Кыргызстан» аталган кино фестивалдын уюштуруучулары, катышуучулары жана конкурска кинолорун алып келген коноктор менен биргеликте ошол аталган фестиваль тууралуу маектешкен болчубуз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө, урматтуу теле көрүүчүлөр, адаттан тышкары Кино Майдан көрсөтүүсүнүн студиясынан чыгып, Борбор шаарыбыздын Манас кинотеатрынын алдында «Бир дүйнө Кыргызстан 2013» кинофестивалынын ачылыш салтанатын көргөнү бармакчыбыз. Человечество ежедневно подвергается насилию. Мир становится озлобленным. Граждан незаконно переправлены за границу с территории Кыргызстана, где уже продавали сексуальное рабство в арабские страны, Турцию и Южную Корею. Бездушье, безразличие губительно для всех нас. Полиция накрыла притон. Женщины содержали в человеческих условиях. Хватит молчать. Об этом нужно говорить. жылы Прага шаарында адам укуктарын чагылдырган Бир дүйнө кинофестивалю уюштурулуп, Борбордук Азияга бутагын жайган. Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда четте калбай бул фестивалды өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Фестиваль быйыл 7-чи жолу «Бир дүйнө Кыргызстан 2013» деген аталыш менен 18 сентябрдан 24 сентябрга чейин Бишкек шаарында өткөрүлдү. Аталган фестивалдын уюштурулушунун негизги максаты көмүскөдө калган адам укуктарын экрандаштырып, элге жайылтуу менен бирге ар бир адам өз укугун, милдетин билип жүрүүсүнө түрткү болот. Ошондой эле режиссердук милдетти аркалоону саммаган, ушул жааттын ашканасын аралаш баштаган жаш режиссерлорго тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Тактап айтканда, ар бир мамлекеттен келген режиссерлор көп жылдан бери эмгектенген профессионалдуу режиссерлор менен баарлашып тажрыйба топтошот. Быйылкы өткөрүлгөн фестивалга Борбордук Азиядан 14 мамлекет катышып, эл аралык жана улуттук маанидеги даректүү тасмалар сунушталган. Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык 7-чи кинофестивалды адам укуктарын коргоо боюнча арналган фестивалдын ачылышын баштайбыз. Хош келиңиздер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Приветствуем всех вас на 7-м международном фестивале документальных фильмов по защите прав человека. Добро пожаловать всем! Бир дүйнө Кыргызстан 2013 фестивалынын башкы максаты негизги адам укуктарынын проблемалары туурасында кино, видео тасмаларды көрүп, алардын эң мыктысын аныктоо. Жогорудагы теманын тегерегинде ийгиликтер, маселелер туурасында ой бөлүшүү болуп эсептелинет. Основная цель фестиваля – это формирование правового сознания общества через документальное кино, развитие терпимости и плюрализма в обществе, а также поощрение молодых режиссеров, снимающих фильмы об актуальных социальных проблемах и правах человека. Фестивалыбызга Россиядан, Тажикистандан, Казакстан, Түштүк Корея, Польша, Франция, Бельгия, Германия, Украина, Улыбритания жана ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн бардыгы болуп 14 өлкөдөн укук коргоочулар катышууда. Ал эми фестивалга келген даректөө тасмаларынын саны бүгүн 34-кө жетти. Бул иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы адам укугу боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын 20 жылдык салтанатынын алкагында өтүп жатат. Итак, уважаемые гости нашего фестиваля, сейчас у нас будет диалог с гостями фестиваля и прямой репортаж с ярмарки знаний. Давайте поаплодируем, и потихоньку мы будем переходить к нашим шатрам. Уважаемые друзья, вот мы начинаем уже наши шатры. Давайте мы сейчас подойдем к специально организованным шатрам, где сейчас проходят мастер-классы на различные темы. Мы приветствуем вас, Республиканская детская инженерно-техническая академия Алтын-Туюн. В нашем шатре проходят очень интересные мастер-классы для детей. Давайте посмотрим, чем же они занимаются. Вот здесь
вы можете увидеть, как ребята занимаются объемной пескографией. То есть они засыпают в бутылки крашеную соль, чтобы создать трехмерные яркие изображения. Вот здесь у нас проходят мастер-классы по пескографии на специальных станках. То есть ребята учатся рисовать песком, трансформировать одно изображение в другое. А здесь проходят мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. То есть специально для тех, кто увлекается техническим творчеством. Уюштуруучу катарда катышып атабыз. Ушул фестивалдын алкагында биз атайын балдарга тараткандай жана биздин катышуучулар берген тараткандай миграцияга арналган атайын публикациябызды чыгарганбыз. Андан сырткары ушул 43-чү жана 87-чи мектептин окуучуларынын арасында менин укугум бар деген бул жерде көрсөтүлүп тургандай конкурс рисунков уюштурдук элек. Мына бүгүн ушул конкурска катышкан балдар чакырылып, ушулардын жыйынтыгын ушул конкурста чыгарып балдарга кичинекей белгис бердик. Биринчи ордун алган сүрөтүбүздө Чолпон деген кыз 83-чү мектептин окуучусу 6-чы класстын. Бул жерде көргөндөй, мына көрсөңүздөр, иштеп аткан бала, иштетип аткан жакшынакай 6 саана менен чоң киши, ал эми жанында окууга болгон, толугу ошо окууга аткарылган баланын сүрөтү болуп атат. Мына могу жерде көбүнчөсүн ошо дордойдо иштеп аткан, коробка чогултуп аткан, окуугу тебеленип аткан, жашоонун кыйынчылыгынан ушул иштеп жаткан, үй бүлөсүнө жардам берип аткан балдардын жашоосун ушул жерге көрсөтүшкөн. Балдарды, кыздарды сатып аткандыгын ушул кичинекей 6-чы класстын кызы ушул жерде көрсөтүп атат. Толук кандуу атасы, энеси бар үй бүлө жана бул жерде ушул иштеп жүргөн, толук эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын сүрөтү. Дагы бир могу жерде мына 2-чи класстын окуучусу ушул балдарга эненин мээрими жетпей аткандыгы. Бүгүнкү күндө эне күнү түнү иштеп баланы багыш үчүн талаалап жүрөт, а балага эненин мээрими жетпей атканын көрсөткөн. Ушул окууга барбай калган балдар менен иштеп биз ушул Долбоордун алкагында балдардын баарын окууга киргиздик элек. Мына ушул балдардын баардыгы тең биз ушулар иштеп аткан учурда дордойдон чогултуп келген, мектепке барбай калган балдар болчу. Ушул биз мына публикациялар аркылуу бизде жыл сайын ежегоднигибиз бар, бюллетендерибиз чыгат, аналитический документтер эксперттердин. Мына ушул эки публикацияларды биз 8 жылдан бери чыгарып келе жатабыз. Рахмат сизге, Гүлжем Алайым. Урматтуу меймандар, белгилей кетсек, бүгүнкү өтүп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан 2013 даректүү тасмалардын кинофестивалынын алкагында Бишкек шаарынын 135 жылдыгына дагы арналып жатат. Биз Бишкек шаарынын мэриясына дагы ыраазычылык билдиребиз, себеби ушул жакта силер көргөн кичинекей балдардын жан конушта жашаган окуучуларды алар бул жака алып келгенге бизге жардам беришкен. Ну а сейчас, вашему вниманию, мы бы хотели пригласить на нашу красивую, можно так сказать, сцену детский образовательный центр «Бучур», который исполнит вам танец тайцы. Под ваши овации и аплодисменты, уважаемые гости!
Биздин коноктор бир дүйнө Кыргызстан даректөө кинотасмалардын фестивалына катышуучуларды биз Кызыл Килем аземинен басууну азыр баштайбыз. Биринчи катышуучуларды жакыныраак чакырсак, Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаров бул бир дүйнө кинофестиваль 2013 Кыргызстан фестивалына бул улуттук конкурсуна катышып жатат. Ушундай жарандар деген 20 мүнөттүк кинотасмасы менен. Медербек Ниязалиев бул фестивалга Куугунтук деген кинотасмасы менен катышып жатат. Кол жабуулар менен тосуп алсак. Марсамбек Бузурманкулов Кылым карыткан эл ато кинотасма менен катышып жатат. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сіңірген ишмер Замир Эралиев тагы болсунакка катышкан. Анын кинотасмасы менин Жан дүйнөмдүн туюму деген кинотасма. Жуманазар Койчубеков Үй ато даректөө кинотасмасы менен катышып жатат. Шербол Жапаралиев ошондой эле коомдук телерадио компаниясынын режиссеру, жаш режиссер Зарылбек уулу Алмазбек. Лира Асылбек кызматым мекениме деген кино тасма менен. Жанарбек Жолдошов, Элиза Киненбаева то режиссер жана журналисттер дагы бул фестивалга катышып жатат. Мен баратам Кореяге деген материалы менен. Давайте аплодисментами покажем, как мы рады гостям, потому что сейчас я буду зачитывать имена наших зарубежных конкурсантов. Итак, наш первый конкурсант из России – Настя Тарасова и Даниэла Агастини, Германия, Germany. Даниэла Агастини. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловду чакырабыз. Белгилей кетсек, бүгүнкү өтүп жаткан бир дүйнө Кыргызстан 2013 кинофестивали дагы Бишкек шаарынын 135 жылдыгына дагы арналып жатат. Дамы и господа, нашему прекрасному городу Бишкек 135 лет. Давайте поаплодируем и передадим слово нашему уважаемому мэру Иса Шишенкуловичу. Бүгүнкү фестивалдын катышуучулары, урматтуу коноктор, урматтуу көрөрмандар, барыңыздарды ушу 7-чи адам укугу коргоо боюнча фестивалдын ачылышы менен куттуктайм. Ошону менен бирге барыңыздарга ийгилик каалайм. Уважаемые жители города, гости столицы, уважаемые участники кинофестиваля «Бир дүйнө Кыргызстан». Этот фестиваль проходит 7-й раз у нас в нашей стране. И мы все знаем значение для нашей страны, не только для нашей страны, а те вопросы, которые поднимают кинодокументалистика. За короткое время, где могут показать жизнь одного человека, который попадает, скажем, в различные жизненные коллизии, и через эту жизнь показывать те социальные проблемы, которые имеются в нашем обществе. Я думаю, что после показа фильмов мы, наверное, посмотрим. И сегодня от имени мэрии мы учредили 2 приза. Первый, значит, для лучшего фильма, и второй фильм про образование. Поэтому я хочу пожелать удачи. Ал эми азыр болсо Салымбеков Аскар Маткабыловичти дагы бул жака чакырабыз. Президент ассоциации Дордой, основатель фонда прогрессивных инициатив. Урматтуу бүгүн салтанаттын катышуучулары, бүгүн биздин Бишкек шаарыбызда эң олуттуу бир жакшы окуяга күбө болуп турабыз. Бүгүн 7-чи жолу дүйнө жүзүнүн кинодокументалисттеринин адам укуктары боюнча кинотасмаларын конкурс фестивале башталганы турат. Адам укуктары боюнча көйгөйлөр бизде да көп. Мына бүгүн 30 кинотасманын 15-и Кыргызстандын чыгармачылык адамдар көрсөтөт экен. Бул дагы көрсөтүп атат, ушул биздин ушул тема өтө актуалдуу. Биздин ушул фонд бир дүйнө кыймылы Төлөкан Исмаилова айым баштаган ушу кыймылды колдоп, биз дагы ушул кинофестивалга биртике үлүшүбүздү кошуп атабыз. Конкурска ийгилик каалайбыз. Сейчас мы приглашаем на официальное представительство председатель фонда РКИМ Ракия Джусупова и посла Великобритании госпожу Джудит Фарнворд. Добро пожаловать. Дорогие друзья, я очень рада быть здесь сегодня на открытии фестиваля документальных фильмов по правам человека.
Бердуино, Кыргызстан, 2013. Права человека являются краеугольным камнем любого демократического государства. Для того, чтобы общество процветало, необходимо постоянное и открытое обсуждение соблюдения прав человека. Нам дает уникальную возможность рассмотреть очень важные и актуальные темы равенства, миграции, прав различных уязвимых групп. Я очень рада, что фестивальная программа включает в себя 4 британских фильма, которые поднимают вопросы прав женщин в современном обществе. Я очень рада, что у посольства Великобритании в Кыргызстане была возможность в первый раз поддержать фестиваль Бердуино. И, конечно же, мы должны помнить о работе, которую нам еще предстоит сделать для защиты прав всех людей. Ну а сейчас, дорогие гости, показ костюмов из нетрадиционных материалов коллекции «Иллюзия». Автором является Дильбара Салтабаева. That they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands above my head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands above my head. Dance together, forget them before you stand, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you, see, and you're gonna still be bloody Mary. Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountaintops in Paris, calling for power, nowhere to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands above my head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance. Показ костюмов из нетрадиционных материалов коллекции «Иллюзия». Автором является Дильбара Салтабаева. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Бир дүйнө Кыргызстан 2013 кинофестивали 18 сентябрдан 24 сентябрга чейин Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун кубандырып, ар түрдүү темадагы даректүү тасмаларды элге сунуштап турду. Аталган кинофестивалга бүт дүйнөнүн 20га жакын өлкөсүнөн киночулар өзүнүн адам укуктарына арналган даректүү тасмаларын алып келишкен. Эми ошолордун жыйынтыгын күтүп, демибизди ичибизге басып турган кезибиз. жыйырма 4 сентябрда Космопарк эс алуу борборунда бир жумага созулган Бир дүйнө Кыргызстан 2013 адам укуктарын чагылдырган кинофестиваль жыйынтыкталды. Фестивальда ат салышкан адам укуктарын чагылдырган даректүү тасмалардын арасынан мыктыларын тандап, сыйлыктарды тапшыруу милдети калыстар тобунун мойнунда эле.
Алар өз милдеттерин аткарышып, жыйынтыгын чыгарып беришти. Мындан сырткары Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов жана прогрессивдүү демилгелердин түзүүчүсү Аскар Салымбеков тарабынан да өзүнчө сыйлыктар ыйгарылды. Аталган фестивалда калыстар тобу эл аралык жана улуттук конкурсунда экиге бөлүнүштү. Эл аралык конкурстун калыстар тобунун курамына Галина Евтушенко, Бекболот Айдаралиев, Асия Калиева, Нарын Айып, Жумагүл Исеналиева, Илич Кулназаров жана Галина Васильковалар киришсе, улуттук конкурстун курамына Талип Ибраимов, Молдосейит Мамбетакунов, Сабыр Абдумомунов, Рита Казиева, Абду Мамадалиев, Гүлжамал Султаналиева, Эмил Жумабаевтер болушту. Ал эми азыр биздин Киномайдан көрсөтүүсүнүн студиясынан Космопарк эс алуу борборунун залына барып, ушул аталган фестивалдын жабылуу аземин көрмөкчүбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар жана коноктор. Мына ошентип биз Бир дүйнө Кыргызстан 2013 даректүү кинотасмаларга арналган 7-чи кинофестивалдын соңунда отурабыз. Белгилей кетсек, бул фестиваль Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы адам укугу боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын 20 жылдык салтанатынын алкагында болуп өттү. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствуем всех гостей. Церемония закрытия 7-го международного кинофестиваля по защите прав человека «Бир дүйнө Кыргызстан 2013». Добро пожаловать всем, дамы и господа. Белгилей кетсек, фестивальга быйыл DSA, USAID, башка эл аралык институттар донор болушса, Бишкек шаарынын мэриясы жана бизнес структурасынан Аскар Салымбеков баштаган өкүлдөр, ошондой эле коомдук биринчи каналдын башкы директору Кубат Оторбаев баштаган чыгармачылык жаамат, Айтыш фондусунун жана Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү кинофестивалынын негиздөөчүсү, режиссеру Садык Шернияз, Азаттык радиосу жана башкалар өз салымдарын кошкан. Основными донорами фестиваля «Бир дүйнө Кыргызстан» в этом году являются ИКО, DCA, посольство США в Кыргызской республике и различные международные институты. Проведение фестиваля поддерживали мэрия города Бишкек, генеральный директор общественной телерадиокорпорации Кубат Оторбаев. Впервые содействие фестивалю оказывает бизнес-структуры Кыргызской республики господин Аскар Салымбеков, основатель фонда прогрессивных инициатив. Также поддерживает основатель фонда «Айтыш» и кинофестиваля «Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов», кинорежиссер Садык Шернияз, радио «Азаттык» и другие. Ошентип 7-чи жолу Кыргызстанга дүйнө жүзүнүн 14 мамлекетинен режиссерлор, журналисттер, искусство жана маданият ишкерлери келишкен. Алар Америка Кошмо Штатынан Түштүк Корея, Бельгия, Улуу Британия, Польша, Түштүк Америка, Франция, Нидерланд, Германия, Швеция, Сербия жана Казакстандан кыргыз жергесине сапар алышкан. В этом году в конкурсной программе кинофестиваля были представлены 34 фильма, 15 в рамках национального показа, 19 в рамках международного. После каждого показа фильма были проведены обсуждения поднятых проблем с режиссерами, экспертами, правозащитниками и героями фильмов. Ошондой эле дагы бир эскерте кетчү маанилүү бир нерсе, бул биринчи жолу кыргыз кинематографиясынын тарыхында бүт фильмдер кыргызча которулуп көрсөтүлгөн. Уважаемые дамы и господа, под ваши овации и аплодисменты приглашаем директора нашего фестиваля Толюкан Исмаилову и мэра нашего прекрасного города Бишкек Иса Өмүркулова. Под ваши овации и аплодисменты! Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу коноктор. Мына бир нече күн ичинде эле ушул бир жакшы биз үчүн фестиваль өттү. Даректүү фильмдердин мен ойлойм биздин мамлекет үчүн, өзгөчө биздин шаар үчүн мааниси зор. Быйыл өзгөчө деп айтсам болот, себеби бул биздин фестивалдын географиясы дагы кеңейлди. Бир нече континенттерден, мамлекеттердин да саны көбөйдү, катышкан режиссерлордун да саны көбөйдү. Мен ойлойм мунун баары тең ушул темага же ушул проблемаларга бүгүнкү күндө зор маани бөлүнүп атканы белгиленип турат. Уважаемые гости сегодняшнего фестиваля, уважаемые участники,
Нас радует, что данный фестиваль проходит в городе Бишкек, столице нашего государства. И для нас очень отрадно видеть все больше и больше стран, которые принимают участие на данном мероприятии. И география расширяется, и количество фильмов расширяется. И я думаю, что это все на пользу развития демократии, развития, значит, у нас в стране прав, защиты прав граждан. Вот, я думаю, что в этом году тема посвящена миграции, проблемам миграции. Данная проблема, она имеется в нашем городе тоже, об этом мы хорошо знаем. И, конечно, нам очень интересно сотрудничать с фестивалем для того, чтобы подчеркнуть и увидеть те проблемы, которые вы нам показали, и эти проблемы, конечно, решать воочию и на практике. Поэтому, я думаю, обоюдная польза. Я хочу поздравить всех участников с прекрасным завершением нашего фестиваля. Спасибо. Урматтуу мэр, урматтуу катышуучулар. Бүгүн майрам Бишкекте, бүгүн майрам Кыргызстанда. Анткени биринчи жолу ушундай площадкада жөнөкөй жарандар, бийлик өкүлдөрү, кино мастерлери жолугуп, адам укугу жана культура жана өнүгүү процесстерин талкуулап атабыз. Я сегодня хотела бы, как директор Международного фестиваля «Бирдуно Кыргызстан», поздравить всех. Почему? Потому что каждый зритель, который побывал на этом фестивале, мы были гражданами этой страны, мы спорили, мы видели мир, мы в то же время обсуждали социально-экономические вопросы, которые затрагивали герои этих фильмов. Я хочу поздравить кинематографистов, людей культуры, которые поднимают вопросы бедности, безысходности и в то же время дают надежду на прекрасное будущее Кыргызстана. С праздником вас! Я думаю, что будет праздник. Спасибо. Урматтуу кыргызстандыктар, эсиңиздерде болсо 18 сентябрдан 24 сентябрга чейин Кыргызстанда, тагыраак айтканда Борбор калабыз Бишкек шаарында «Бир дүйнө Кыргызстан 2013» фестивале болуп жүрдү. А сейчас, уважаемые гости, мы бы хотели представить вам жюри, которые все эти 7 дней неустанно и справедливо оценивали наши фильмы. Итак, уважаемые гости, председатель жюри, заслуженный деятель искусств в России, лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства, известный кинорежиссер Евтушенко Галина Михайловна. Эл аралык фестивалдын калыстары тобу белгилүү оператор, Кыргыз фильм киностудиясынын режиссеру Бекболот Айдаралиевди дагы сахнага чакырабыз. Отличник образования, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики Галина Василькова. Ала Тоо маалымат аналитикалык дирекциясынын жетекчиси Нарын Айыпович Идиновду дагы кызыл килемден өтүүңүздү чакырабыз. Представителя партнерской платформы «Центральная Азия в движении», город Алматы, Республика Казахстан, Калиеву Асию. Белгилүү тележурналист, көптөгөн автордук берүүлөрдүн автору болгон Ильич Кулназаровду дагы чакырабыз. Ильич мырза, бул жакка өтсөңүз болот. Координатор по защите прав человека ОБСЕ Джумагуль Эсеналиевна. Улуттук конкурстун калыстар тобунун мүчөлөрү Сабыр Абдымомунов мырза. Сценарист, режиссер, публицист Эмиль Джумабаев. Белгилүү сценарист, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, калыстар тобунун төрагасы Талип Ибраимов мырзаны дагы чакырабыз. Мы приглашаем сюда отличника общественной телерадиокорпорации Риту Газиеву. «Бир дүйнө Кыргызстан» фестивалынын 2012 жылкы жеңүүчүсү, Гран-при сыйлыгынын ээси Абдуалим Мамадалиев. На сцену приглашается народный артист Кыргызской республики Молдосейит Мамбетакунов. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы каржы иштерин көзөмөлдөө жана сатуу боюнча мамлекеттик кызматынын аткаруу кеңешмесинин орун басары Гүлжамал Султаналиева айым. Дамы и господа, слово предоставляется председателю жюри Галине Михайловне. Дорогие жители города Бишкек,
Когда из дождливой и почти холодной Москвы я приземлилась на аэродроме вашей столицы, то яркое солнце встретило меня. И такими были же лица команды фестиваля по правам человека. В первый же день я встретилась с молодыми режиссерами, которых должно было быть 15, а пришло 100. Так велик был интерес вашей молодежи к проблемам киноискусств. Но это нормально, это творческий процесс. Поэтому я надеюсь, что тем фильмам, которым мы дали награды, вы похлопаете и будете рады тому, что это так произошло. Ну а те, кто наград не получит по тем или иным причинам, это не означает, что их фильмы не замечены. Они также тепло встречены публикой, но просто они победят где-то в другом месте. Так что мы старались и надеюсь, что вы нашу работу одобрите. Этот фестиваль действительно нас приобщает к мировому культурному процессу. Везде же человечество, вовлеченное своими достижениями, техническими, социальными, оставляет на обочине внимания права человека, свободу, достоинство человека. Хотя любой политик рвется на трибуну, рвется на депутацию, спекулируя именем народа. Но когда смотришь, когда в реальности жизни, то в реальной жизни, то зачастую за клановыми, за национальными, за производственными интересами человек всегда остается на обочине внимания. И поэтому такие фестивали, такие фильмы необходимы, чтобы круг людей, которые, так же как наши правозащитники, отстаивают права и свободу, чтобы круг людей, которые отстаивают свое достоинство, все больше и больше увеличивается. Я надеюсь, что этот фестиваль тоже не прошел для кыргызстанцев даром, что в ряду не риториков, а истинных патриотов прибавилось, чтобы кыргызстанцы учились отстаивать свое права и достоинство. Спасибо за внимание. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери калыстар тобунун төрагасы Тариф Мырзага ыраазычылык билдиребиз. Уважаемые дамы и господа, выражаем огромную благодарность всем членам жюри и провожаем под ваши аплодисменты. А теперь, дамы и господа, переходим к церемонии награждения. Адам укуктары боюнча кеңеш 4 сыйлыкты берет. Ал сыйлыктарды тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы каржы иштерин көзөмөлдөө жана сатуу боюнча мамлекеттик кызматынын аткаруу кеңешмесинин орун басары Гүлжамал Султаналиеваны чакырабыз. Разрешите мне вас поблагодарить за то, что вот вы организовали такую прекрасную диалоговую площадку для того, чтобы мы действительно смогли посмотреть на реалии жизни. Потому что документалистика – это действительно реальность. Это реалии нашей жизни, где порой, когда мы не можем с трибуны, либо просто сидя у себя в кабинетах или за круглым столом, не всегда у нас удается высказать и дать оценку той ситуации, в которой мы живем. Именно вот эта вот документалистика и этот фестиваль документальных фильмов по правам человека, именно через культуру, с помощью наших великих и прекрасных журналистов смог дать реальную оценку нашей жизни. Биринчи сыйлык адам окугун чагылдырган эң мыкты тасма үчүн берилет. Победителю фестиваля в рамках национального конкурса в номинации «Лучший фильм по правам человека» присуждается фильму «В погоне за корейским принцем». В погоне за корейским принцем!
Азаттык радиосунун эң алдыңкы журналисттердин бири Элиза Кененбаева алат. Бардык эле корей жигиттерине турмушка чыккан кыздар бактысыз болуп калышат деген болбойт. Урпия жолдошу менен жашаганына 5 жылдын жүзү болуптур. Диплом победителя фестиваля в рамках международного конкурса в номинации «Лучший фильм по правам человека» присуждается фильму «За решеткой нет паранджи». За решеткой нет паранджи. Күйөөмдөн качып кеткенде 2 айлык боюмда бар болчу. Бул жерден түрмөдөн төрөдүм. Азыр ага 2 ай болду. Мен төрөгөндө бул жердеги аялдар бүт бийлешкен. Диплом победителя фестиваля в рамках конкурса в номинации «Лучшая режиссура. Фильм по правам человека» присуждается фильму «Дело лесоизготовителей». Лучшая режиссура. Дело лесоизготовителей. жылы чех жыгач сатуу жана карагай иштетүү өндүрүшүнүн жалпы кирешеси 1,7 миллиард евро болгон. Чех жыгачынын 3/1 бөлүгү Германия менен Австрияга сатылат. Диплом победителя фестиваля в рамках конкурса в номинации «Лучший документальный фильм, освещающий тему прав женщин» «Бабушка кунг-фу». Бабушка кунг-фу! Ошол эркектер дагы деле айланамда тирүү жүрүшкөндөрүнө ичим күйүп жаман болуп кетем. Эми прогрессивдүү демилгелер тобу тарабынан атайын 2 сыйлык тапшырылат. Сыйлыкты фестивалдын демөөрчүсү, фонддун негиздөөчүсү, коомдук ишмер Аскар Салымбеков мырзаны чакырабыз. Первый приз в номинации «Лучший фильм» вручается молодым режиссерам Кыргызстана, которые затронули тему прав человека. Сыймыктанабыз ушундай чоң ири иш-чарага катышып атканыбызга. Биздин сүйүктүү борборубуз Бишкек калаасында ушундай фестиваль өтүп атканда биз сыймыктанабыз. Төлөкан Исмаилова өткөрүп аткан фестиваль бул чоң полнометражный көркөм тасмалардын пайдыбалын, фестивалдын пайдыбалын түзүп атат го деп мен ошондой ой пикирдемин. Келечекте ушундай бир чоң фестивалдарды биздин Кыргызстан, биздин борбор шаарыбыз Бишкек кабыл алат деген чоң ишенич жаратып атат бүгүнкү иш-чара. Биздин фондубуз Бир дүйнө Кыргызстан 2013 адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 7-эл аралык фестивалында «Мен баратам Корейге» аттуу тасмасы үчүн Элиза Кененбаевга
өзгөчө көз караш деген сыйлыкты ыйгарат. Мен баратам Корейге. Элиза Кененбаева. Жанарбек Жолдошбаев. Жанарбек Жолдошбаев. Бардык эле корей жигиттерине турмушка чыккан кыздар бактысыз болуп калышат деген болбойт. Урбия жолдошу менен жашаганына 5 жылдын жүзү болуптур. И второй приз в номинации «Лучшая режиссура» по защите прав человека вручается. Фонд Бирдүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 7-жылдык фестивалында «Кызматым мекениме» аттуу тасмасы үчүн Лира Асылбекке алтын объектив деген сыйлыкты тапшырууга уруксат этиңиздер. Кызматым мекениме. Алтын объектив сыйлыгы. Кызды багыштырып кыйын экен. Мына могу 1 жыл тегереңче могу кыздарым кузоп, мен өзүм көрүп каласам, кузоп куса болгондор. Сыйлык тапшыруу аземени улантабыз. Бишкек шаарынын мэриясы атайын 2 сыйлык тапшырат. Мэр города Бишкек господин Иса Өмеркулов. Мэрия учредила 2 приза. Вот одну мы присуждаем Алмазбек Зарылбек уулу, режиссер фильма «Отверженные». Защиту прав человека. Режиссер фильма «Отверженные». Коомдук 1 каналдын Замана студиясынын режиссеру Зарылбек уулу Алмаз. Расхоронят. Мы себя не чувствуем, мы живем или не живем. Вот наша мечта, это когда вот круг лечь и на свободу выйти. Награждается Марк Айзекс, режиссер фильма «Дорога. История о жизни и смерти». Азыр аялдардын укугун чагылдырган эң мыкты даректүү фильм тууралуу. Дамы и господа, разрешите для вручения пригласить директора нашего фестиваля Туликан Исмаилову. Под ваши овации и аплодисменты. Режиссер фильма «Бугунтук» Ниязалиев Медербек.
Бул негизи биздин жашоодо аялдар эле эмес, бүт эле адамдардын укугу корголбой келет да. Бузулган учурлар көп болот. Анан ошолордун арасында именно Баткен облусунда бул мисалы чегарадан өтүү, чегараны кесип өтүү, анан коңшусуна өлкөлөр менен баягы жакын болгондуктан укуктар тез бузулат. Ал жерде корголбойт дагы да. Именно ошол аялдардыкын тандап алганыбыз бул ошол бир мезгилдерде Өзбекстанга турмушка чыгып, кайра Кыргызстанга куугунтукталган аялдардын укугу тууралуу бул тасманы тарттык. Медербек Ниязалиев коомдук биринчи каналдын Баткен области боюнча өз кабарчысы. Кол чабуулар. Продолжаем, уважаемые гости. Приз за своеобразное отображение прав и свобод человека. Сыйлыкты улуттук конкурстун төрагасы Талип Ибраимовду сахнага чакырабыз. Талип мырза. Диплом награждается режиссер фильма «Служу Родине» Лира Асылбек. Режиссер фильма «Служу Родине». Bağıştırma kıyın eкен misal üçün. Ana mo bir yıl tegeleнгиче mo kızlarım kuzu men özüm bölüp kalastam. Kuzu kusa olganda жаман экен энесинен айрылып атса. Диплом за лучший документальный фильм на тему «Миграция». Для вручения приглашаем известного журналиста Нарына Аипова. Фильм «Невидимые люди», творческая группа 705. Фильм «Невидимые люди». Урматтуу меймандар, урматтуу катышуучулар, биздин программабыздын кульминациясына аз гана секундтар калды. Азыр адам укугун чагылдырган эң мыкты даректүү тасма аталат. Башкача айтканда Гран-при. Сахнага кинорежиссер Садык Шерниязды чакырабыз. Режиссеру фильма «Отверженные» Зарылбек Улу Алмазбек. Зарылбек Улу Алмазбек. Обладатель Гран-при. Олжаулар менен. Чоң рахмат. Мен азыр ушундай бир толкунданып турам, мен күткөн эмесмин мунучу. Учурдан пайдаланып ушул фильмдин жараткан мен чогуу чыгармачылык тобуна рахмат айтам. Ал менин операторум Чокоев Адилет, жана сценарий жазган Дыштыкбек Исмаилов деген, жана бизди ушу окутуп чокуткан ага эжелерибиз Ракыя Шаршенова, Молдосейит Мамбетакмунова. Сиздерге чоң рахмат. Акчалай сыйлыкты тапшыруу үчүн Ивар Дали мырзаны чакырабыз. Саламатсызбы? Кандай делишки? Дорогие друзья, вчера мне подарили диски, где включены лучшие фильмы этого фестиваля последних лет. И я, честно говоря, удивлен. Столько интересного, столько хорошего. Организация, где я работаю, называется Норвежский Хельсинский комитет. Наша программа уже здесь, в Центральной Азии, существует почти 7 лет. В этом году мы хотели бы представить приз победителю этого фестиваля в размере 2000 левых баксов. Этот приз от имени Союза кинематографистов, этот приз
от имени той организации, которую основал, можно сказать, и первым был начинателем Чингис Төрекулович Айтматов, от имени тех режиссеров, ушедших, от имени Убукеева, от имени Океева, от имени наших корифеев искусства, которые сидят в зале, от имени Геннадия Базарова, от имени Талипа Байке, от имени многих, вот Рая Джей здесь сидит, от имени профессионалов, 100 тысяч сомов на технические услуги. От киностудии Айтыш Фильм присуждается этот приз фильму «Кылым қарытқан эл». Да, Фильм «Кылым қарытқан эл». Айтыш фильмінің атайын сыйлығы. Барыңыздарга чоң рахмат, жана ошондой эле ушул фильмди тартканда жардам берген продюсер болгон Джефф Байкеге да рахмат, жана монтажында бул Рая Эже абдан чоң жардам берди, жана музыкасында Бакыт Алишеров Байке, сизге да чоң рахмат. Барыңыздарга чоң рахмат. Выражаем и вам огромную благодарность. Разрешите предоставить слово госпоже Элизабет Дакошта. Invisible People Group 705. Does that make sense? Этот приз идет «Невидимые люди». Группа 7705. Группа 7705. За лучший фильм, отображающий права ребенка, приз вручает кинорежиссер Эмиль Джумабаев. Вручается фильму «Массовый отъезд детей из Зимбабве». Ким Түштүк Африкага мыйзамсыз киргизи келсе, ал алгаш чек ара шаары Бейтбриджге келиши керек. Андан кийин балдар чек араны кесип өтүү үчүн атактуу Лимпопо дарыясын кечип өтүшү керек. The organizers of the festival Я хотел бы поблагодарить организаторов фестиваля for inviting me to come and be part of this festival, in particular Tolekani. I'd like to thank you. за то, что пригласили меня участвовать в данном фестивале, и особенно госпожу Толикан Исмаилову. Спасибо большое. And also thanks for this award. It can only help us continue to do the work to safeguard the rights of the children, because I believe the rights of the children in Zimbabwe are the same rights of the children in Kyrgyzstan. Thank you. И спасибо за то, что вручили мне эту награду, потому что эта награда подталкивает нас продолжать работу в этом направлении, защищать права детей. Ел аралык фестивальды улантабыз аялдардын укугун чагылдырган эң мыкты тасма үчүн. Лучший документальный фильм по правам женщин. «Солнечные мамы». Лучший документальный фильм по правам женщин «Солнечные мамы». Каргыш дейсем мен эмесмин. Сен ага күндө кыздарың ооруп атат, сенсиз болбой калды деп чала берчисиң. Мен анткен эмесмин. Чындыкты мойнуңа алсаң. Кыздарың бул жерде кала берет. Болбосо башка аялыңдыкына деле алып бара бер. Мен сенден эч коркпойм. За лучший фильм на тему «Миграция». Сыйлыкты коомдук биринчи каналдын башкы директору, белгилүү тележурналист Куат Оторбаев мырза тапшырат.
Безработные Настя Тарасова. Безработные Настя Таразова. Жұмышсыздар Настя Тарасова. Ну а сейчас, уважаемые гости, номинация за лучший фильм, отображающий права человека. Мы будем вручать победителю Гран-при. Приз вручает директор фестиваля госпожа Толюкан Исмаилова. Лучший документальный фильм по правам человека. Дорога. История жизни и смерти. Правильно? Марс и Сакс. История жизни и смерти. Мына ушундай кубанычтарды, аттиң деген өкүнүчтөрдү жана шаан шөкөттөрдү кучагына алган Бир дүйнө Кыргызстан 2013 кинофестивали дагы Бишкек шаарында ишин жыйынтыктады. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктар али алдыда.